Салам барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн сабиз жана уйдун карынынан даамдуу салатты даярдайбыз. Ал үчүн алгач сабизди сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Өтө ичке эмес, бир аз чоңураак көзүнөн. Андан кийин 1 чай кашык туз, ошондой эле 1 чай кашык кумшекер дагы кошуп койсок болот. Жакшылап аралаштырып, 15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ага чейин 2-3 даана пиязды ичке туурап, өсүмдүк майын табага жакшылап ысытып алабыз дагы, пияздарды салып кызарта куруйбуз. Аягында куурулган пиязга кара мурч, кызыл калемпир, сөзсүз түрдө кориандр, бир аз туз жана хаджо коштум. Ошондой эле сарымсакты дагы майдалап кошуп, жакшылап баардыгын бир жолу аралаштырып, дароо оттон алабыз, күйүп кетпеш үчүн. Ал эми сабиздин болсо ашыкча ширесин сыгып төгүп таштайбыз. Эми ичке тууралган уйдун карынын кошобуз. Карынды мен алдын ала туздуу сууда бул жолу менен 3 сааттай кайнатып бышырып алгам. Бул уйдун карыны. Куурулган пиязды салабыз жана көк чөптөрдөн кинза кошсок жакшы болот. Ошондой эле мен бир аз укроп дагы кошуп койдум. Соя соусунан 1 аш кашыктай кошобуз. Эгер көбүрөөк кошсок, анда өңү карарып кетиши мүмкүн. Ал эми 9% уксуздан 2-3 аш кашыктай кошсок болот. Салаттын өлчөмүнө дагы жараша аралаштырып көрүп, эгер кычкылы аз болуп жатса, дагы бир аз уксуз, ошондой эле тузун текшерип, даамдап, салатты бир аз тыныктырып, андан кийин бере берсек болот. Салаттын бетине бир аз терияки соусунан куюп, куурулган кунжуттарды себелеп, көк чөптөр менен кооздоп койдум. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аягындай даамдуу жана албетте пайдалуу салаттардын бири. Видео жакса, лайк басканды унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.